устав боюнча şu gvardiya значогы bir boyda emeden saqtab qolgan. Осколочный ранениядан saqtab qolgan. Дал ушул гвардиялык төшпелги неместердин огунан сактап, ажалдан аман калуусуна себепкер болгонун Абдурашид Парпиев бир учурда үй бүлөсүнө айтып берчү. Андыктан бул төшпелге Баатырдын өмүрүндөгү өзгөчө маанилүү буюмдарынын бири. Мекен коргоодогу эрдиги бааланып, 3 ирет даңкталган Баатыр Абдурашид Парпиев даңк орденинин толук ээси. Тагыраак айтканда, аталган сыйлыктын 1-2, 3 даражасы Улуу Ата Мекендик кан майдандагы эр жүрөктүүлүк жана кызмат өтөгөндүгү үчүн сыйланган. Баатыр Кыргыз СССРнин жогорку кеңешинин 2 жолку чакырылышынын депутаты, мыкты жетекчи да эле. Орден Слава 3 степень форсирование Днепр дарыясын кечип өтүштө алынган. Днепр дарыясын кечип өтүп, эрдик көрсөткөндүгү үчүн 3 даражадагы даңк ордени менен сыйланган. Ал дайранын аркы жээгинде душмандар тарабынан дозоттор орнотулуп, тынымсыз ок атылып турган. Ошондо биздин артиллеристтер душмандарга катуу соккурушат. Ал эми 2 орденди Киевди бошоткондугу үчүн алган. Андан кийин 1 даражадагы даңк ордени менен Берлинге чейин барган үчүн сыйланган. Ошентип, атам бул сыйлыктын толук ээси болгон. Улуу жеңиш орногон менен Берлиндеги ар кайсы көчөлөрдө 150 метр сайын ок атуу болуп турган. Ошондо да артиллеристтердин күчү менен жеңишке толук жетишкен экен. Uyalar ham укреп районлар faqat shu artilleriya orqali olingan ekan. Bir ökünçü şu, büt qayerga borsa ukasini izdegan. Atamdын ömür boyu bir armanı oldu. Al bir tuğan enisini kütüp izdep жүрүп өттү. Жора Парпиев согуш башталганга чейин физика математика факультетинде окуп жатып, биринчилерден болуп согушка кетет. Ал Панфилов дивизиясынын десанттык полкунда кызмат кылат. 1943-жылы жаракат алып госпиталга жатып, толук аяк электе эле кайрадан согушка кетет. Көрсө Киевди бошотууда 5000 же 500ге жакын десантты абадан кол салууга даярдашат экен. Алар учак менен белгилүү аймакка ташталып, алардын арасында биздин агабыз да болгон. Ошондо десанттарды жерге түшкөнгө чейин эле душмандардын ССчилери атып, ошондо курман болуптур. Бул тууралуу жакында бир документалдуу көрсөтүүдөн көрүп калдым. Анда десанттар абадан кол салган учурда жашыруун жол менен танкисттердин бригадасы экинчи тараптан чабуул башталгандыгы айтылды. Ошондо аларга жол ачып берүү үчүн десанттар өздөрүн мекен үчүн курмандыкка чалышкан тура. Ал эми аман эсен парашюттан жерге түшкөн 110дон ашык десанттар ошол жердеги станция көпүрөлөрдү жардырып, андан соң партизандарга кошулушканында маалымдалды. Бирок ал жашыруун операция болгон үчүн алардын ким экени да толук айтылбай сыр сакталган. Sekretniy operatsiyada qatnashgan ekan, izlab topmagan atam rahmatli. Ko'rishmagan har xil frontlarda bir-biriga xat yozgan, xatini olishardi ekan. Oxirgi xat gospitaldan olgan ekan. Atam менен агам согушта бири-бирин көргөн эмес, бирок кат алышып турушкан. Агам Жора Парпиев 1918-жылы туулган, 25 жашында курман болгон. Ошол боюнча белгисиз болгон. Анын айыкпай жатып эле госпиталдан кайра согушка кетип баратканы тууралуу жазган катын атам алган экен. Десанттарды абадан 500 метр эмес, 1,5 чакырым аралыкта бийиктиктен парашюттан согуш таласына ташташкан экен. Бул тууралуу «Освобождение» деген көркөм фильмде да тартылган. Отуп салганда, күтүп турган жерге ташап берген экен. Абдурашид Парпиев 14-январь 1914-жылы Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Шарк айылында туулган. Орто мектепти бүтүргөн соң ошол учурдагы Молотов колхозунда эсепчи болуп иштеген. Ал эми 1941-жылы Ташкент шаарындагы артиллериялык окуу жайын аяктап, кайрадан мурдагы эсепчилик кызматын улантат. Бирок согуш күч алганына байланыштуу 1942-жылдын октябрь айында Кызыл армиянын катарына чакырылып, даярдыктан өткөн соң 1943-жылдын февраль айынан тартып согушка кирген. Алгач түштүк батыш аскердик курамындагы 3-украиналык жана
биринчи Беларусь фронтунда кармашкан. Абдрашит Парпиев аскер бөлүктүн кызматкерлери менен биргеликте Дон дайрасынын түндүк тарабынан чабыл коюу менен катар ага жакын аймактарды душмандардан бошотууга салым кошкон. Алардын согуштагы кармашуусу Берлинге чейин уланган. Yıl mana uruşta to'xtaganiga 80 yil bo'lar ekan. 80 yildan beri Быйыл согуштун аяктаганына 80 жыл толуптур. Согушка катышып, ийирдик көрсөткөн үчүн атабыз менен ар дайым сыймыктанчубуз. Бир учурда ар жыл сайын атамдын туулган күнүнө карата Бишкектен телевидениеден келип, атайын көрсөтүп тартып кетишчү. Телевизордон аларды көрүп кубанып, сыймыктанып турчубуз. Азыр андай көңүл бурулбай калгандай. Менимче, атамдын улуу инсан экенин өзүбүз эле билгендейбиз. Мына азыр силер да эскерели деп келипсиңер. Рахмат. Атам 41-45 жылдагы согушта Украина, Белоруссия, Германияда болуу менен чектелбей, Японияда дагы согушка катышып, 46-жылы өз айылына келген. Андан соң колхозда эсепчи, анан раис болуп иштеди. Кийин жүрөк оорусунан өттү. 13 yıl raislik kıldı. Ondan keyin yürek xurucu menен ötüp kaldım. Bunga davur biz 6 farzandi oqtirab, chiroylik o'qitib, hammamiz oliy ma'lumotli qilgan. Атам 6 баласынын баарын жогорку билимдүү кылды. Апабыз эрте өтүп кеткен үчүн анын ордунда жоктоткон жок. Атам 1970-жылы Москвага улуу жеңиштин 25 жылдыгына барган. Ал жерде ушул белгилүү инсандар менен сүрөткө түшкөн экен. Атам 27 жашында согушка кетип, 30 жашында ийирдик көрсөткөн, келгенден кийин да эл үчүн иштеди. Биз атамды кээде көрбөй деле калчубуз. Эрте менен кетип, кечинде бизден бир кабар алып, кайра кетчү. Бүт күчүн колхозго арнады. Ал учурда коммунисттик партия мезгил эмес беле. Тартип, талап өтө күчтүү. Азыркы заман сонун, ойдогудай жашап жатабыз. Unuqa zamanlar, mana hazırki zamanda hamma yok açık aşkara. Улата мекендик согуштагы эрдик үчүн алгачкы 3-даражадагы даңк ордени 6 март 1944-жылы, ал эми 2-даражадагы сыйлык 6 октябрь 1944-жылы ыйгарылган. 1946-жылдын 15 майында 1-даражадагы даңк орденинин ээси болгон. Мындан сырткары, Варшаваны бошоткондугу үчүн, ата мекендик согушта Германияны жеңген үчүн жана башка медаль, ордендер, ошондой эле сыйлыктар менен сыйланган. Бизге yoshligimizda aytgan Berlin janglarida Берлиндеги кармаштардын биринде батареясы кезектеги чалганчылыкка барууга туура келет. Ошондо атам командир болгондуктан бир жоокердин башка менен алмаштырууга туура келет. Ал операция кеткен 4 жоокердин баары кайра кайтпай калышкан экен. Орун алмашып тирүү калган жоокер да аман келет. Ар жолу ата менен учурашууга келгенде бул тууралуу ыйлап эскерип, атама ыраазычылык айтаар эле. Odam tirik qolib, urushdan keyin ham yashab o'tgan, shu odam yilab aytib beradilar. Жыл Мосфильм Москвадан специально келишип документальный фильм тартышкан. Документальный фильм тартып, о его работе, о его семье полный тартып кетишкен. Полковник Ефимов экен. Ошо тартып кеткен. 1 сааттык киносы, лентасы бар эле, 40 минут ошондой лентасы бар эле. Согушта ранение алган, пулевой ранение, осколочный ранениясы болгон. Анан келгенде көзүнө алды да осколкасы калып кеткен эле. Чоң атасынын көзүн көрбөсө да бир топ тиешелүү документтерин, сүрөттөрүн бүгүнкү күнгө чейин небереси айырылап сактап жүрөт. Ал чоң атасынын мекенчилдик, эрдик көрсөткөн таасиринин артынан
укук коргоо тармагында кызмат кылганын айтат. Аны менен катар бүгүнкү күнгө чейин Абдурашид Парпиев менен жакын байланышта болгон куралдаштарынын үй бүлөсүн аныктап, алар менен катташууга жана алардын баскан жолун иликтөөгө аракет жасайт. Бул жерде в основном все полководцы отурушат, на биринчи линиясында бары маршалдар, сам министр обороны Гречка бар, ол жерде, как вот видите, и Юрий Гагарин отурат у жерде. Экинчи строкада мына чоң атам өзүнө коюп койгон, экинчи строкасында мына көрүнүп турат, мына жерде. Кечегинде вот депутаттар чакырып калган, өзүбүз айылды депутаттары чакырышып, сунуш кылып коюшту. Ошо айылды атыны чоң атам атына койгон. Анан мен өзүм абам менен акимге барып кирип чыктык. Ошо боюнча ошону сунуш кылып атабыз. Мына 80 жылдыкка Куда кааласа ошого надеемся, что коюп коет как основатель колхоза Калинин атына в честь его как героя. Эми чоң атам он ради эл үчүн иштеген, эл үчүн иштеп, мисалы депутат болгондо бир башка райыстарга окшоп бир лишний жерлер алып, жо гектарлап бир ондой алган адам эмес эле, только элди деп, мамлекетти деп патриот болуп иштеп өткөн киши эле. Белгилүү баатыр урпактарынын арасында бир гана эрдиги менен чектелбей, өз элине, ата журтуна жасаган үлгүлүү эмгеги менен да эскерилип келет. Анын эрдиги мамлекеттик деңгээлде бааланып, Ош шаарындагы көчөлөрдүн бирине жана өзү туулуп өскөн айылындагы орто мектепке аты ыйгарылган. Аны менен катар Ош шаарындагы эң салуу багында да эстелиги орнотулган. Атамекенин согушунун 3 жолку даң орденин ээси Парпиев Абдурашид Совет Союзу убактында 2 союздун депутаты, жогорку кеңештин көп кызмат көрсөткөн. Булардын кийинки муунга калтырган патриоттук сезимдери, мекенди сүйүү сезимдери ошо биздин Совет Союзунун батырларынан калган. Андан кийин биздин Афганистан согушуна барган ошолар кийинки муундары болуп, ошо биздердин батырлар чыккан. Шу өлкөнүн, журтубуздун бар калган өтүп кеткен батырларды куттуктайбыз. Калган балдарына, неберелерине, чеберлерине Аллахым, Кудайым, Аллахым өмүр берсин. Патриоттук балдар чоңойсун, жаш муундар мекенди сүйүү болсун. Portret qilib chizishyapti-ku. Bu rasm xona. Экинчи кабаттагы музей. Сүрөтчүлөрү жаңы элди алып чыгып кетишкен экен да. Директор, завуч билет эле да. Буга көп эле болду. Экинчи кабатта география канасында болчу. Ачык сабактарды өтөбүз. Электрондук доскалар менен ачык сабактарды өтүп турабыз эскерип. Кесиптик кошун төрайымы ушул жерде эле. Азыр айтса керек. Ikkinchi etajda deyatdi, geografiya xonasida deyatdi. Жоқ, анда история кабинети. Мына жакта турат эле. Эмне себептен алып салдыңыздар? Башка немеге географияга жырдырабыз деп калыпсыз. Географияга? Географияга жырдырып туруп ушинтип кылайын десек, баягы агай неме кылыптыр. Мен өзүм кабинетимди жасайм деп алып чыгып кеткен экен. Чакан кабинет жасайын дептирби? Ушундай. Бюсттан катты? Билбейм. Мен историк эмесмин да. Профсоюздусуз. Профсоюз и учитель русского языка. Директор тарбия иштери боюнча жетекчи катты? Тарбия иштери боюнча ушу директор экөө немеге министр менен жолугушууга кетти. Кайсы министр менен? Билим берүү министр менен жолугушууга кетти. А берки завучумуз Сыдыган Айчыда. Ушу жерде чогуу. Кайсы жылы уюштурулду эле бул канага? Бул кана 2014 Азыр телефонуңузду өчүрүлө турсаңыз, ушу боюнча айтып берсеңиз. Азыр мына немеде да бар да, мына эжеке мен чакырып коюп өзү чыгып кетип калыптыр. Мына эжекеде бул география кабинетине бери бурчу бар эле да, ошо бурчуга
ушул жерде ачып коебуз деп баягы ответственныйраак немелерге, мугалимдерге берген эле да. Анан берки агай алып чыгып кетип, мен өзүм жасайм. Ал агай неме ачыдан сабак берчү эле да. Ушу алып чыгып кеткен экен да. Негизи азыр жооптуу кызматкерлер жок экен да. Жооптуу кызматкерлер жок. Ушул агай боюнча дагы тарбиялык сааттар өткөрүлөбү мисалы? Өткөрүлөт. Тарбиялык сааттар өтүп, ушу буклеттер, анан альбомдар бар эле да. Ушуну көрсөтөйүн дедим. Мен өзүм ачык сабакта болгон элем да, ушу боюнча. Ошого мен ушуну издеп атам да. Ушу эме эжекей жок болуп атат да азыр. 2014-жыл 100ге чыкты эле менин чоң атам. Ошого 100 жылдыгыны биз баары туугандар өзүбүз Ташкентте кызы бар эле, кичи кызы азыр өтүп кетти. Ошол жерден баласы менен мени бөлөм менен бюст алып келип, атай Ташкенттен бюст кылдырып келген эле. Анан бюстун алып келип, эките портрет, чоң портрет, анан баягы тарыхында болгон кагаздарды, ошо документтерин биз экинчи этажында бир канага уголок кылып коюп бергенбиз ошолорду. Буларда мына кире турган жеринде чоң сүрөтү бар эле. Азыр мына кирип көрсөк, уже сүрөттү алып коюшуптур. Залкарларга, баатырларга мындай кош көңүл мамиле жасалгандыгын тиешелүү кызматкерлер өздөрү дагы эске алып коёр. Atam soğuş toğrusunda estegende ilet ele. Soğuş bu жақсы нәрсе емес. Soğuş bu kan. Atalardı жоғытасыз, үкелерді, ағаларды жоғытасыз. Ең аянышты естеп илегені бұлар атамы үкесini doğrusu da köp ileytili. Ahırgi bezvesti пропавшийлерді қатарында кеткен офицер болып, капитан званиясында или старший лейтенант şunu ayan köp söyleytiler. Tapmadım ükemmi deb, ömrünün ahırı geçe istep ötkende. Ondan keyin endi kelip Kalininatındagi kolxoz, endi unda kolxozlar mayda Kalinin madaniyat aşı. Tam aytat эле постоянно elge kızmat kılıp жүрген kişi эле. Депутат Жогорку кеңеште Меки Созовта депутат болгон. Местный кеңеште Созовта депутат болгон, эл шайлаган. Анан билгенде мына өзүбүз колхоз Калининдин төрагасы, председатель колхоза болгон эми, ондо райс деп коет эле. Ошондо 58-жылдан бери 74-жылга чейин райс болуп иштеп, планны көтөрүп, элдерге жардам берип, ошо маданият айыл чарбасы да ошол жерде айылда үйдөр салып берген көпчүлүккө. Көпчүлүк тааныйт. Таанып туруп анан постоянно рахмат угабыз. Ошо чоң атамы көп жардам бергенде биз аталарыбызга деп биздин шаарды тургундардан көбүдөн тааныгандардан рахматын укканбыз. Кыйыр басылган, кый чалышкан мезгилдер болсо да, кылым өтсө да, улуу ата мекендик согуштагы кармашкан аталардын, баатырлардын эрдигин унуткарбай сактоо ар бирибиздин ыйык милдетибиз экендигин дагы бир жолу баса белгилебиз келди. Улуу жеңишти утурлай, зор даярдыктар менен аларды эскерип, урпактарынын айткан баяндарын, келечек муундун мекенчиликке тарбиялануусуна, улуу тарыхтын өчпөс изине айлантуу менен жеткире билүү учурдун талабы. Эрдик эскирбейт, эч ким, эч нерсе, эч качан унутулбасын. Баатырларга таазим.